мына монтип. Мында кээ бир учурда каш да күйөт, кол да күйөт, ар кандай учурлар болот да. Бул дөңгөлөккө кайрадан экинчи дем берип жаткан Кадыр Кулайым. Бул ишти мырзалардан кем калышпай жасап 5 жылдан бери устачылык менен элек. Бунун баары мага белгилүү жумуштар. Бул уже мен эле эмес, муну менин кызым да иштеп жүрдү. Бул кишинин клиенти өзүнчө, меники өзүнчө болуп калат да. Эже барбы деп келип, издеп келип калышат. Сосок кайра кирип кетет да, кээ бир убактачы кирбеш үчүн муну бурап коебуз. Бул болсо надежно ушундай кармап турат. Оор дөңгөлөктөр болсо балдар жардамдашып берет. Чоң грузовойлордукун. Камер чаптаганын постоянно мен көп нерсе чаптап берем. Сосок чаптайм, камер чаптайм. Кандай гана унаа болбосун кабыл алып, дөңгөлөгүнүн жыртык тешигин чаптап үйлөтүп берет экен. Ага бул жумуш оорчулук деле жаратпайт. Көнүп калгам дейт. Ал арада заманбап жабдыктардын да жардамы тийип, кол күчү кыйла азайганын айтат. Бошотуп алгандан кийин бияка коюп туруп анан кийин чыгарабыз да дөңгөлөктү. Болбосо биз мояктан аябай механический муну деген немеге бастырып, анан кайра үстүнө коюп, неме менен лом менен чыгарчубуз. Азыр эми кыйла жеңилдик болду, мондай аппараттарды алып алганбыз. Ушул аппараттар менен чыгарабыз. Ичине чаптагандар латкилер менен, ар кандай мисалы үчүн көрсөтсөм, мына мындай латкилер бар. Мындай элеклик, 62лик. Булар болсо жанагы сосокторду бышырып небет чаптаганда, чоң тешиктерди бышырып чаптаганда ушуну пайдаланабыз. Жакшы келиңиз. Могу дөңгөлөктүн жел чыгып атат. Өткөндө эле жасаткам. Күн сайын минтип кызмат алууну көздөп келгендер арбын. Устайымды көрүп бири таң калса, дагы бири алкоосун айтып ыраазы болгон кардарлар көп. Дайыма ушул жерде тегеректеги айылдын баары келебиз. Мына күнбү түнбүк келип иштеп турушат. Бу аялдардын жумушу эмес да, бирок аял катары иштеген абдан ыраазыбыз. Рахмат. Момундай эркектин жумушун кылып атканыбыз өтө таң калыштуу да керек болсо. Кадыр Кулайым кесиби боюнча мугалим. Агартуу тармагында 12 жыл эмгектенип, учурда өргүүдө экен. Ал бул ишти жасагандан тартынбайм дейт. Тескерисинче рахат аларын айтат. Жолдошу Дөөлөтбек мырза дагы колдоо көрсөтүп, билбегенин үйрөтүп турат. Эң негизгиси жубайлар эри шаркак оокат кылып, бул жумуш үй бүлөнүн каржы булагына айланган. Өзүм геология боюнча иштеп, бүгүнтөрүнөн баштап Кыргызстандын баардык жерлерин жардырып, взрывчатка ташычумун. Ошондо машинанын дөңгөлөгүн өзүм жасачумун. Анан жасагда киргенге болбойт. Анан ошондон үйрөнүп, баарын эметип келиптир, анан үй бүлөмө ачып бердим муну. Мага жардамдашып, эркекче кызмат кылып, элдин баары мактайт. Өзү колу билет баарын. Өзүнүн жокто, балдар жокто өзү иштей берет. Баардык жагын. Эркектин жумушун жасап атам деп намыстанбайм. Анткени балдардан берчи тыйын деп отурчакты. Иштеп абышкан экөөбүз иштеп койсок чөнтөгүбүз да тыйын. Любой жерде иштесе үй бүлөнү бакканга кудурет жетет экен да. Эркектики дебей, аялдыкы дебей. Мага ушул жерде иштеген жагат. Мен ишимди сүйөм. Мындай неметип айткандачы. Анан любой эле нерсеге аракет кылса, баардыгы ишке ашат. Кыргыз айымдары жасай албай турган иш жок, жекеле үй бүлө эмес, эл жүгүн көтөргөн кайраттуу, акылман, жоопкерчиликтүү мүнөз менен ар дайым үлгү. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.